Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. 4 жигиттин өмүрүн алган жол кырсыгы. Таш менен уруп Бишкекте 2 жигиттин ортосуна мушташ чыккан. Чүйдө 2 адам өмүр менен кош айтышты. Алардын сөөгүн суудан алып чыгышты. Токмокту Ташиев өткөргөн жыйында бир топ чиновникти УКМК кармап кетти. Аялына бензин чачып, өрттөөгө аракет кылган. Ат башыдагы окуядан кийин үй ээси кармалды. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. 4 жигиттин өмүрүн алган жол кырсыгы 2025 жылдын 24 июнунда саат 13:00 чамасында Чырпыкты Тура Арайгыл жолунда жол кырсыгы катталды. Анда 4 адам каза болду. Күйлөрдүн айтымында жеңил унаа ылдамдыкты жогору ылдамдыкта болжол менен 150 км/саат менен келе жатып, рулду башкара албай каршы тилкеге чыгып кеткен. Натыйжада каптал жагы менен жолдун каршы багытында келе жаткан кичи автобус менен кагылышкан. Бусиктин айдоочусу кырсыктан качууга аракет кылып, тормозду тепкен, бирок унааны токтото албай калган. Кырсыктын кесепетинен жеңил унаадагы 4 жигит каза болуп, кырсык болгон жерде көз жумган айтылууда. Ташиев курал жарактарды карап чыгып, Жавелин ракеталык комплекс менен сүрөткө түштү. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Баткен районунун Төрткүл айылында болуп, анда УКМКнын чек ара кызматынын 2053 Атайын багыттагы Бөрү аскер бөлүгүнүн жаңы аскер шаарчасынын ачылышы болду. Иш чаранын алкагында Камчыбек Ташиев заманбап курал жарактарды, анын ичинде танкка каршы Жавелин ракеталык комплексин карап чыгып, бул курал менен сүрөткө түштү. Жавелин АКШда иштелип чыккан заманбап көчмө танкка каршы система. Ал 2,5 километрге чейинки аралыкта танктарды жана брондолгон машиналарды жок кылат. Токмоктун мэри кармалганга чейин Камчыбек Ташиев шаарды текшерип барган. Токмок шаарынын мэри Максат Носувалиев кармалды. Буга чейин Токмок шаардык кеңештин депутаттары жана тургундар бийликке кайрылып, салынып жаткан парктын сапатын сынга алышкан. Таманташтар, сугаруу системасы туура эмес салынган. Электр мамылары шамал болсо эле кыймылдап турат. Алиянын балдар аянтчасынын жарымы жок. Ушул паркты салган подрядчиктер Ылдый жактагы спорт мектебин дагы оңдошкон. Ал жактын дагы сапаты начар. Бишкектен комиссия жөнөтүп, көзөмөлгө алып койсоңуздар деген кайрылгандардын бири. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сакыровага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен аялына бензин чачып, өрттөөгө аракет кылган. Ат башыдагы окуядан кийин үй ээси кармалды. Ат башы районунда жергиликтүү тургун үйүн өрттөөгө аракет кылган окуя боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Нарын ОИБдин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 2025 жылдын 22 июнь күнү болжол менен саат 12:30 чамасында Ат башы районунун Ат башы айылынын тургуну өз үйүндө май чачып, өзүн жана үй бүлөсүн өрттөп жиберүүгө аракет кылган. Бул тууралуу маалымат 112 кызматына түшкөн. Билдирүү Ат башы райондук ички иштер бөлүмүнүн электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Окуя болгон жерге барган ыкчам. Тергөө тобу үйдүн терезеси сынганын, ашканада жана уктоочу бөлмөдө бензин жыты байкалганын аныктаган. Үй ээси 1989 жылы туулган жаран мас абалында жубайын бычак менен коркутуп, бензинди үйдүн ичинде жана жубайынын үстүнө чачып, ширеңке менен от коюуга аракет кылган. Ал ширеңке издеп сыртка чыккан учурда аялдын туугандары келип калышып, 102 кызматына кабар беришкен. Милиция кызматкерлери окуяны өз убагында токтотууга жетишкен. Жабырлануучу милицияга кайрылып, жолдошу мас абалында ага дайыма физикалык жана моралдык зомбулук көрсөтүп келгенин билдирген. Учурда окуя боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалды. Тийиштүү материалдар бириктирилип, кылмышка шектүү жаранга карата мыйзам чегинде чара көрүү маселеси каралууда. Нарындыктардын облус өгөй баладай болуп каралбай калды дегенине курулуш министри жооп берди. Буга чейин Теңир тоонун тургундары суу тармакка нарын каралбай калганын айтып, жолдордун начардыгына, курулуштар бүтпөй жатканына нааразы болгон, пикирлерди калтырышкан. Нурдан Орунтаев 1991-2020 жылдардын ичинде жалпы 83 объект салынса, 2021-2024 жылдары
3,6 миллиард сомго 65 жаңы курулуш объектилери бүткөрүлгөнүн белгилеген. Быйылкы жылга карата бюджеттен 92 объектиге 921 миллион сом бөлүнүп, жумуштар жүрүп жатканын кошумчалаган. Нарын облусунун тургундары жана коноктору аталган ар бир объект урматтуу Садыр Жапаровдун жеке көзөмөлүндө турат жана Нарын облусу каралбай калды деген пикирге дал келбейт деп жазган ал. Орунтаев курулуш жана өндүрүш тармагында салынып жаткан инвестицияларда көп экенин айтып, анын ичинде завод, фабрикалар, бетон, кирпич заводдору да четинен ишке берилип жатканын кошумчалаган. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга апарып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк, баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк, элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат, бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көптү көрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Bunun bardыгы башкаларга үлгү болсун. Үлгү болсун, ребят. Всё, бывайте. Токмокто Ташиев өткөргөн жыйында бир топ чиновникти УКМК кармап кетти. Токмок шаарынын мэри, муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы жана Аль-Кадар курулуш компаниясынын жетекчилиги УКМК тарабынан камакка алынды. Регион телеканалы тараткан видеодо алар УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин жетекчилиги астында Токмок шаарында өтүп жаткан жыйын учуруна кармалып, атайын кызматтын кызматкерлери алып чыгып кетишти. Жетекчилер буга чейинки Токмок шаарынын тургундарынын арызы боюнча кармалышканы айтылат. Жергиликтүүлөр президент Садыр Жапаровго жана коопсуздук кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиевге кайрылуу жолдошкон. Анда шаардагы парктын жана башка объекттердин курулуш иштери жүрбөй, тийиштүү жетекчилер өз милдеттерин аткарбай жатышканын айтып наразы болушкан. Чүйдө 2 адам өмүр менен кош айтышты. Алардын сөөгүн суудан алып чыгышты. Кече 23-июнда Жайыл районунун Федоровка аймагында суу сактагычта 2 жигит сууга чөгүп каза болду. Бул тууралуу көөлөр билдиришти. Аталган маалыматты Чүй ОИИПтин басма сөз кызматы тастыктады. Жайыл районунун Палтавка айылынын жаштар балык уулоого эс алууга келген учурда болгонун билдирди. 1991-1994 жылы туулган жарандар спирт ичимдигин ичкенден кийин сууга түшүп кайра чыгышкан эмес. Ал эми кошо келген 2 адам 1996 жылы туулган жарандар суу сактагычтын башка жагына балык уулоого кетишкен. Кырсык тууралуу маалымат 112 кызматына түшкөндөн кийин ал жерге УКМ Москва райондук куткаруу бөлүмүнөн 5 куткаруучу тартылып, 2 жигиттин сөөгүн суудан чыгарып, ички иштер органдарына өткөрүп беришкен. Таш менен уруп, Бишкекте 2 жигиттин ортосуна мушташ чыккан. Социалдык тармактарда Бишкекте 2 жигиттин урушуп жатканы тартылган видео тарады. Маалыматка караганда окуя 22-июнда темир жол бекетинин жанында болгон. Видеодон урушуп жаткандардын бири экинчисин тынчтандырууга аракет кылып, ал эми экинчиси колуна таш кармап, аны коркутуп жатканын көрүүгө болот. Чыр-чатакта жолдон өтүп бара жаткандар токтоткон, урушуп жаткандардын бири таш менен урган. Бактыга жараша таш тийген эмес. Бишкектин 1-май райондук милиция факт каттууга алынып, текшерүү иштери башталганын белгиледи. Учурда окуянын катышуучуларын аныктоого багытталган бардык ыкчам иш-аракеттер жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Ошту курулуштан улам жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жол урап түштү. Ош шаарындагы Курманжановка көчөсүнөн номер 264 таригинде жөө адамдар жүрчү жол урап түштү. Жергиликтүү тургундардын айтымында бул аймакта курулуш иштери жүрүп жатат. Жер казылып, терең чуңкур казылган. Ошунун айынан жөө адамдар өтүүчү жолдун четинде чоң оюк пайда болгон. Бирок ал жер тосулбай, кооптуу абалда калган. Бул көрүнүш жергиликтүү тургундардын тынчсыздануусун жаратып, социалдык тармактарда сынга алынууда. Oyumuz azır narında
Omatındayım canında. İnvestar gelse tospaylı, bir oygo gelip toptoylu, kaygı cebança tarınma. İnvestar gelse tospaylı, bir oygo gelip toptoylu, kaygı cebança tarınma. Keyiben narın keyiben, keremet dolu cenine. Aldı da baktın barata, ak değil narın elime. Tosunday bir narın, Ölköbö diye çarığım. Türkürüm emi özösün, kıyalga tolup jetesin, üç gözün kızıl jalının. Türkürüm emi özösün, kıyalga tolup jetesin, üç gözün kızıl jalının. Keyiben narın keyiben, keremet dolu cenine. Aldı da baktın barata, ak değil narın elime. Acobuz barın bir görür, barena denge bir bölüm. Önüksün ölküm tegizde, bürküttey dayım cemizde, geladan asıl belimde. Önüksün ölküm tegizde, bürküttey dayım cemizde, geladan asıl belimde. Keyiben nar